Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 29 октябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Кой Ташта жүрөм туугандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Кой Таштын центральный көчөсү. Ылдый жагы 7-апрель болуп кетет туугандар. Жана Арашанга бурулган көчөнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул жерден бир аз эле батышты карай барып 200 метрдей аралыктагы көчөнүн сол тарапка карай бурулсаңыздар жайгашкан. Анан бул жака чейин Бишкек шаарынан 2 маршрутта келет туугандар. Жана по пути машинелер, таксилер деле көп. Анан 7-апрель жана Южный магистралдын кесилишине сиздер бат эле өзүңүздөрдүн машинаңыздар менен барып кала аласыздар, жакын эле жерде. Мына ушундай. Район жөнүндө айтсак туугандар, негизинен район тоого жакын жерде жайгашкан. Мынакей көрүп турасыздар, тоолор деле жакын жерде жайгашкан. Абасы таза, жайы салкын дешет көпчүлүк. Мен деле азыр көрүп деле байкап турам, жакшынакай жакшы район туугандар. Кыскасын айтканда, анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Анан күн сайын Бишкек шаарынан жаңынан жаңы сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Түштүк чек арабыз бул жерден болуп калат туугандар. Мынакей бул жерлерден түндүк чек ара Ал кошунанын пескоблок менен болгон заборуна чейин. Жалпысынан жердин аянты 8 соток туугандар. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары бар экен. Анан жана айткандай, мынакей туугандар, Кой Таш Бишкек шаарынын түштүгүрөгүндө жайгашкан. Тоого жакын, жайы салкын, абасы таза. Азыр деле көрүп байкасаңыздар болот, келгенде деле өзүңүздөр көрүп байкасаңыздар болот. Мен деле азыр шаардан чыктым эле. Эс алып, бир аз дем алсам, эс алып, баштар кандай жагымдуу болуп атат туугандар. Бул жактын абасы. Бул эч кандай фантастика эмес, ишенбесеңиздер келгенсиздер өзүңүздөр деле байкап көрүңүздөр, ашыкча мактап жибердим дебеңиздер. Андан ары эми калган маалыматын берейин. Мектептер боюнча айтсак, мектеп, поликлиника баары бар Кой Ташта. Анан мынакей бул көрүп турганыңыздар Арашан. Арашанда медресе, могу көрүп турган чоң 3 этаждык зданияда бир лицей или кыскасы окуу жай бар, медреселер бар, могу кошуна айыл. Арашан айылда деле бар туугандар. Арашан айылында эгер жөө барсаңыздар деле жакын эле жерде жайгашкан. Мынакей бул жакта полияларда жылкылар жайылып жүрөт, буякта тоолор жакын жерде жайгашкан туугандар. Мына ушундай. Андан ары короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Бул мынакей короосу. Жеринен 8 соток. Бул жакта чоң үйүбүз. Узун туурасы 12ге 8,5. Толук түрдө кирпич менен, кечиресиздер, 12ге 9,5. 12ге 9,5. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Көрүп турганыңыздардай тамы мондай материал менен жабылган туугандар. Мына ушундай. Суу, свет бар экен. Свет 3 фазалуу электр энергиясы туугандар. Анан отопление, паровой отопление, котел менен иштейт, көмүр менен. Анан канализациянын суусу септикке куюлат туугандар. Негизинен айыл тынч. Мынакей көрүп турасыздар. Тынч, келсеңиздер, мээңиздер сергип калат бул жакта. Көбүнесе ата-энелер өзүңүздөр деле жашасаңыздар, эгер шаарда жумуш кылсаңыздар деле бат эле шаарга барып каласыздар. Бул 7-апрель жана Южный магистралдын кесилишине 10 мүнөттүк аралыкта эле машина менен барсаңыздар болот. Жана бул жакта Баха, Семеттей Баха Южный магистралга бир 20 мүнөттө өзүңүздүн машинаңыз менен бат эле барып калсаңыздар болот туугандар. Бул жакта жер жемшекинге жерлери, көрүп турсаңыздар, жаш алма жана башка бактары түрлүү-түрлүү. Чыгыш чек арабыз бул чоң тереке чейин болуп калат. Чоң тереке чейин болуп калат. Азыр сиздерге биринчи эле болуп үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем туугандар. Кызыл китеп, техпаспорт баары бар. Мына ушундай. Бул мынакей үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги ушул чарапта орнотулган. Көрүп турганыңыздар тепкичтер. Көрүп турганыңыздардай тепкичтер. Бул мынакей үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Мына ушундай эшик орнотулган. Андан ары түз кирсек. Так, андан ары бул кире бериш, прихожка туугандар. Бул прихожкадан калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз.
прихожканын полу көрүп тургансыздардай кафель жана теплый пол бар. Анан пара отоплениябыз бар. Үйдө туугандар ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары деле бар. Прихожка жана душ, кухняда теплый пол бар. Анан ушул жерден түзөтсөк, бул жерде мондай чакан коридор жана бул коридорду түзөтсөк, бул жакта душ жайгашкан. Потолок гипсокартон, дуалдар кафель, пол деле кафель экен. Ички тараптан ванна орнотулган. Мына ушундай. Жана чыгыш тараптан форточка деле орнотулуптур. Андан ары суу сарыстан менен жой. Ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта ажаткана, ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылган. Дуалдары, полдору кафель. Андан ары үйүбүздүн тышкы тарабында деле ажаткана бар туугандар, ички тарабында деле ажаткана бар экен. Анан кирип эле сол тарапка кайрылсаңыздар, бул жерде мондай холл дейсизби, мына ушундай бир бөлмө. Анан бул жерден оң тарапка кайрылсак, тамактануучу бөлмө жана бул жакта тамак бышырган жай, кухня кыскасын айтканда. Көрүп тургансыздардай кухня мебелдер орнотулган туугандар, чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Анан көрүп тургансыздардай бул жерде деле кафель болуп полу. Анан теплый пол орнотулган. Бул жерде кечки менен түз кирсек, отоплениянын котелы жайгашкан жерге кире алабыз. Бул жерге сиздер үйдүн тышкы тарабынан деле өзүнчө эшик менен кирип чыксаңыздар болот экен. Көмүздү ушул жактан алып кирсе керек үй ээси. Мына ушундай. Негизинен бул район мага деле жагат туугандар. Жашаганга жакшы район, абасы таза, жайы салкын. Андан ары ушул эле холдон түзөтсөк, бул чакан коридор, бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кетсек болот туугандар. Бул жакта бир бөлмө. Түндүк тараптан пластик терезе орнотулган, ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары бар. Андан ары ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бөлмө мынакей. Полдор ламинат, дуалдар шпаклевка, түндүк тараптан терезелер орнотулуптур. Анан кой таштан, арашандан эле үй тартсак, көпчүлүк комментарий жазгандар. Бул жакта эл бөлүшөт, башка региондордон көчүп келгендерди коюшпайт деген ойлорун жазышат туугандар. Мен үй ээсинен сурадым, анан буга чейин деле бул жактардан көп эле үй тарткан. Алардан деле сурасам, Оштон, Таластан, Ысык көл, Нарын, Кочкор, кыскасын айтканда бардык эле региондон элдер жашашат экен. Эгер үй жаккан болсо келип көрүп, анан бул жакта бир эле бул үйдү көрбөстөн айланып ошол жашагандардан деле сурасаңыздар болот. Кандай депчи? Кандай деп сурасаңыздар болот. Мен деле ойлойм, андай эч кандай бөлүнүү болбосо керек деп, себеп бул жакта дагы бир бөлмө, мынакей көрүп тургансыздардай. Батыш тараптан пластик терезе орнотулган. Себеп кичинекей балдардан бери ассаламу алейкум деп учурашып, арашанда, кой таштарда медреселер, кыскасын айтканда, динибизди түшүнгөн адамдар деле көптөй көрүнөт. Мен оюм бул туугандар. Динибизди карманган адамдар деле көптөй көрүнөт бул жакта. Андан ары эми кой короосун ачып калган маалыматтарды берейин. Мен кайра эле сатылуучу үйүбүздүн короосундамын туугандар. Эми калган маалыматтарды берейин. Бул жакта үйүбүздүн көчө тарабында, үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана, бул үйүбүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Андан ары так. Эми бул үйүбүздүн чыгыш тарабы туугандар. Көрүп тургансыздардай жер жемиш же бак эккенге буякта жер. Түндүк тарапта кошуна менен болгон чек ара бул кирпичтен болгон заборго чейин, а бул үйүбүздүн чыгыш тарабы. Жанакы отоплениянын котелго кирип кеткен эшик өзүнчө бул жакта орнотулган. Тепкичтери да бар экен. А бул жакта көрүп тургансыздардай жаш бөлмөгө кирген алма бактары.
негизинен могу кой таш жактарда алмалар жакшы болот, салкын, туугандар бул жактар. Мынакей. Мына ушундай. Айтылбаган эмне маалымат калды туугандар? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Упс, клубника болот сип коелу клубникага. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул ээстин баасы $77,000. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда. Ээси тел деп жазылып турат туугандар. Ошондой кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага, үй ээсине жана кимде бирөө ошол сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.